же кыздын жашын сурабайт деп айтпайсызбы? Жолум айтылбайт. Ооба, жолдон көрүп, колдору менен көрсөткөндө таанып, өздөрү келип учурашып. Баасы канча эми канчага чыгарып берип атасыз аларды? Айтпай эле секрет болот, өзү жазса мен жооп берем да. Бул жактан чакырышты съемкага, анан келдим. Ошону азыр TikTokто канча каталышыңыз бар? 15.000. Бирок просмотр аябай көп. Көтөрүлө элек болчумун, жардам берип кой мага, бир аз көтөрүлгөнчө десем, анан окуп жооп бербей койгон да. Анан Баягы жүрөгүңүздүн ээси барбы? жок. Жок, сени бербейм эч кимге. Бар жүрөгүмдө бирдеме. Рахмат байке. Обычно эле эме байке айтып сөз менен калып. Саламатсыздарбы? Бүгүн бизге дагы бир коногубуз келип калыптыр. Биз менен маек алганы Дастан байке. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрөрмандар? Бүгүн бизде конокто жаш блогер Аида Мамаева. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандай келип алдыңыз? Жакында эле келдиңиз Кыргызстанга, э? Ооба. 2-3 күн болду келгениме. Эми баягы биз сиз атайын ушул Бишкек шаарыбыздын чок ортосундагы Ала Тоо аянтына чакырдык. Бул жер көпчүлүктүн бала чагын эске салат да. Сиз дагы ушул жерге келелегиңизге канча убакыт болду? Мен бул жака келгениме 2 жыл болгон болчу. Москвада 2 жылдан бери эмгектенем. Дел кайсыл жактын кызы болосуз? Менин Канчанчы жылкысыз? Менин атым Аида. Мен Талас области Манас району Покровка айылынан болом. Кайсы жыл болосуз? Же кыздын жашын сурабайт деп айтпайсызбы? Жылым айтылбайт. Ушул эми чыгармачылыкка келген жолуңузга өтсөк, эмне түрткү болду сизге ушул блогер болгонго? Бул нерсеге түрткү болгону недавно эле мен башка аккаунт менен отурганда бир кызга жазып калдым да. Анда көтөрүлө элек болчумун, жардам берип кой мага, бир аз көтөрүлгөнчө десем, анан окуп жооп бербей койгон да. Анан мага ошол нерсе түрткү болду. Мен сенин деңгээлиңе кандай болсо да жетем буюрса депчи. Анан ошол нерседен баштап мен TikTok'ту снимать этип баштадым, видеолорду. Эми ушул баягы TikTok тартып баштагандан кийин туугандарыңыз, ата-энеңиз кандай кабыл алды? Туугандарым, ата-энем бардыгы эле өзүң билесиң деди. Эч кандай каршылык болгон жок ал жакта. Эми өзүңө жагып аткан болсо ушул нерсе уланта берсең болот деди. Эч кандай каршылык болгон жок. Эми жанагы сиз айтып калдыңыз го, эми деп бирөөнү жаздым, ошол баягы жооп бербегенден кийин ушул нерсени баштадым депчи. Ал адам дагы блогер адамбы? Же TikTok тартып? TikTok тартат, бирок анчалык эле известный адам эмес да. Сиз анын эмнесине кызыктыңыз? Просто бай рекомендация видеолор көп чыгат болчу, анан суранган болчумун да, чогуу тарталы, кичине көтөрүлгөнчө жардам берип тур деп десем, окуп жооп бербеди. Анан мен ошол нерседен өзүм баштап, бирок ошол деңгээлге мен сенен ашам деп үмүткөн болчумун да. Ошол нерсе түрткү болду мага. Эң алгачкы баягы видеоңузду тартканда баягы көрүүлөр кандай болду? Элдин баягы сизге болгон айткан сөздөрү кандай болду? Эң биринчи сөздөрүчү? Ар ким ар кандай 50%, 100%, мына жакшы айткан болду, жаман айткан болду, ар ким ар кандай да. Анан мен бул негативди нормалдуу анткени ар бир адамдын өзүнүн жекече ою бар, укугу бар, кандай эмес. Сиздин баягы ошол тартып аткан видеолоруңузга ошол баягы терс пикирлер эч кандай таасир эткен жок, э? Эткен жок. Анткени бардык адамдын өзүнүн ою бар, айтканга укугу бар да, жазыпты. Ал эми жакшы айткандаргачы ошолор бир огош бетер күч, дем берсе керек. Ооба, бир видеону салганда ал видеодо Бекжан Темирхандын жок сени бербейм эч кимге дегендер болчу. Анан ошол видео тарап кеткенде, анан жазган адамдарды уланта баштадым да, Бекжан Темирхандын ырларына снимать этип. Азыр TikTokто канча каталышыңыз бар? 15.000. 15.000. Бирок просмотр аябай көп. Азыр ошол көбүнчө эле TikTok менен алек болуп атат, э? Ооба, TikTok, Instagramды эми алып баратам, бирок TikTok көбүнчөсү TikToктон. Ошол TikTokко тарткан видеолор Instagramга да чыгат, э? Чыгып атат буюрса чекесинен. Эми ушул көптөн бери алыс жакта жүрүп турсуз, 2 жылдан беричи. Ал жактагы иштериңиз жакшыбы? Ооба, жакшы буюрса. Рахмат бар. Эми жеке жашооңуз тууралуу да сүйлөшөлү. Баягы жүрөгүңүздүн ээси барбы? Жок. Жок. Өзүңүз жактырып жүргөн балдар? Пока жок. Ошол Кыргызстанда болсо деген эле ниетиңиздериңиз бар? Жок, таластык болсо деп. Өзүм Таластан болом. Анан эми өзүмдүн
жерден жакын жерде эле. ооба жакын эле алыска кетпейт. Ушул Кыргызстанга келүүңүзгө эмне себеп болду? Кыргызстанга келүүгө бул жактан чакырышты съемкага, анан келдим. Ошон үчүн атайын съемка үчүн келдиңиз, э? Бекжан Темирханды көрүш. Жок. Сиздин ошондо бир күмүш туткан адамыңыз Бекжан Темирхан экен да. Ооба Бекжан Темирханга жолугуш үчүн ошол Москвадан келдим. Жолугуштуңуз бүгүн, э? Ооба бүгүн ошол жактан келатам. Кандай сезимдер болду? Аябай жакшы сезим, Байкени көрүп алып аябай бактылуу болдум. Жакшы маек болду. Рахмат Байкеге. Анын баягы ошону бар жактырганыңыздын себеби эмнеде? Чыгармачылыгы, өзү деген. Ал Байкен көп эмесин, историялардын эмесин, баягы интервьюларын угуп турам, анан мага ал Байке ырдаганы, өзүнүн баягы башкача ырдайт го эмеси. Ошол боюнча өзүнө тартып алды да. Качан жолугушасыз кайра? 12-сине буйрса, ооба, 12-сине. Кетпей деле калышы мүмкүн. Калып деле бул жакта калышы мүмкүн. Эми ошол көп баягы телевидениялар чакырып атат сизди, э? Азыркы убакта чакырып атат. Кандай баягы сезимдер болуп атат? Бул дагы бир атактуулуктун башталышы го дейм, э? Ооба, бирок мен өзүмдү атактуумен деп анча эсептебейм, бирок бул жакта чакырганда аябай кубанычтамын чакырып атканына. Жолдон көрүп таанып калып атчабы? Ооба, жолдон көрүп, колдору менен көрсөтүп калганда таанып, өздөрү келип учурашып, сизди TikToктон көрчүк деп учурашып калышты, келип жакшы сөздөрдү айтып. Анан аябай кубанычтамын. Бош убактыңызда эмне менен алек болосуз? Көбүнчө бош убактымда TikTokторго видео карап, ошол ырларын жаттап, ошолор менен алекмин да. Көбүнчө ырларды чыгарасыз. Ооба. TikTokто бул көбүнчө ырлар менен кетет да, э? Ооба, меники көбүнчө ырлар менен, живой ырдаганда ырлар менен кетет. Трендтер менен вообще көп кетпейт да. Трендти өзү тартпайм вообще. Эми ушул бир 2 сап ырдап коңуз, ошо TikToктогу бир популярдуулукту сизге алып келген ырды. TikTokто популярный болгон Бекжан Темирхандын али бул ыры чыга элек. Бирок жок деген ыры бар да. Ошону ырдап атайын. Жок, сени бербейм эч кимге. Бар жүрөгүмдө бирдеме. Сени жаным кызганамын башкадан. Жанымда бол бир күн эмес көп күнөй. Рекламалар чыгат абы? Ооба, рекламалар түшөт. Москва көбүнчө мен баягы Москвада жүргөндүктөн, Москвадан ошол жактан көбүнчө салон красоты билет, ошолор обращение алып. Баасы канча, эми канчага чыгарып берип атасыз аларды? Айтпайлы, секрет болот. Өзү жазса мен жооп берем да, личкага, көбүнчө Инстаграмдан личкага жаздырам. Ошол жака жазса мен өзүм жооп берем. Эми ошол 2 жылдан бери Россияда жүрүп турсуз, Москвада. Кыргызстан кандай болуп өзгөрүп калыптыр? Мен самолеттон түшүп келатканда эле аябай кубандым, аябай жапжашыл болуп, жерлер көгөрүп, эметип калгандан аябай сүйүндүм да, башкача ощущение болду. Самолеттон жакында булам, жакындаган сайын. Баары өзүңүздүн туулуу Мекениме жетпейт да. Бардык нерсеси оригинал. Незе эме окудуңузбу? Чоң окуяга жок, тилекаш окуган эмесмин, бирок курстарды бүткөм майдачы. Эми ошол бир кыргызстандыктарга, баягы сизди дагы бир көрөрмандарыңыз болгон адамдар да бар да. Ошолорго бир жакшы каалоо тилектериңизди айтып коңуз. Каалоо тилектерди. Баарыңарга рахмат, чоң мени колдоп атканыңарга. Ар дайым жүзүңөрдөн жылмайып кетпесин. Мен силерди жакшы көрөм.